Саламатсыздарбы, түз эфирде кечемес программасы, аны Расул Багышбаев жүргүзөм. 28 ноябрга белгиленген жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата техникалык жабдыктардын учурдагы абалы. Программалык техникалык камсыздоо, маалыматтарды иштеп чыгуу жана маалыматтардын коопсуздугу тууралуу сүйлөшөбүз. Студияда Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын программалык техникалык камсыздоо жана маалыматтар коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев. Аскар мырза, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Шайлоочулардын тизмелерин түзүүдө, добуштарды саноодо баягы көрүнгөн бир адамдык факторду жокко чыгаруу, ошондой эле шайлоо деги эле маалында жарандарды иденттештирүү менен жарандардын шайлоого ишенимин кайтарууга шайлоо процессинде алдыңкы технологияларды колдонуу менен жете алабыз да. Ушул программалык техникалык жактан камсыздоону өркүндөтүү жаатында Борбордук шайлоо комиссиясы, аппарат кандай иштерди жасадыңыздар? Алдыдагы ири саясий өнөктүккө карата. Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссия тарабынан жанакы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде ошол программалык техникалык камсыздоо жагынан бүт жумуштарды алып барууда. Айта кетсек, эки чоң комплексибиз бар. Бул шайлоочулардын порталы тизме жана бирдиктүү шайлоо системасы. Маалымат системасы. Ошол эки тең чоң комплекс болуп эсептелет. Себеби дегенде программалык жана аппараттык жабдыктар менен чогуу биргеликте иштей турган комплекстер. Биринчисин айтып кетсек, бул жана шайлоочулардын тизмеси боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаңы ошол мыйзамдын нормаларына ылайык шайлоочулардын тизмелерин түзүүдө мөөнөт коюлган. Биринчи ошол тизмени түзүп берүүдө мамлекеттик санариптик өнүктүрүү министрлиги санариптик өнүгүү министрлиги тарабынан бизге берилет. Алар ошол тизмени 90 күн шайлоо күнүнө 90 күн калганга чейинки мөөнөттө тизмелерди түзүп бизге өткөрүп беришти. Азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жана ылдый турган шайлоо комиссиялары тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп баратат. Мыйзамдар кабыл алынгандан соң ошол санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте Инфоком мамлекеттик ишканасынын колдоосу менен ошол биз өзүбүздүн программалык системаларыбызды мыйзамдын ченемдерине ылайыктап жасадык. Азыр деген ошол ар бир участкалык шайлоо комиссияда жабдыктар орнотулуп, шайлоочулардан эгерде кандайдыр бир катачылыктар болсо, арыздар алынып, тактоо иштери Борбордук шайлоо комиссия тарабынан алып барып жатабыз. Экинчи чоң системабыз бул деген жанакы автоматташтырылган эсептөөчү өкөкчө ошол комплекстин ичинде бул бирдиктүү шайлоо маалымат системасы. Ошол системанын ичинде, тутумдун ичинде эки чоң программалык система иштелет. Бул бирөөсү автоматташтырылган орнаныкы, экинчиси сервердик жабдыктардыкы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул шайлоо эки тип менен өтөт. Бул биринчиси пропорционалдык, экинчиси мажоритардык система менен. Өзгөчөлүктөрү бул ошол ар бир шайлоо системасыныкы жогорку кеңештин депутаттык шайлоосунда эки башка бюллетень колдонулат. Бирдиктүү шайлоо участкасы, бирдиктүү шайлоодогу катышууда пропорционалдык системада партиялардын тизмеси болот. Андан сырткары бул эң негизги өзгөчөлүгү ачык тизме дагы. Себеби дегенде ар бир партия 54 талапкердин тизмесин берет. Ошол талапкерлерге дагы шайлоочулар добуш бере алат. Ошол коюлган белгилерди окуу үчүн бюллетендеги автоматташтырылган эсептөөчү урналып, программалык жагы азыр өркүндөтүлүп жатат. Буюрса жакынкы арада биз тестирлөөнү баштайбыз. Ошол тестирлөөгө даярдап жатабыз программа менен бюллетендин үлгүсүн. Экинчиси бул бир мандаттуу шайлоо округдардын депутаттарын шайлоодо колдонулат. Бул деген бюллетень бир эле бөлүктөн турат. Бул бюллетенде шайлоочулар, талапкерлердин фамилия, аты жөнү менен оң тарабында кутучалар болот, белги кое турган. Бирдиктүү шайлоодогу бюллетендин негизги ошо өзгөчөлүгүн айттым. Ал жерде эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө бул партиялардын аталыштары жана
оң жақ тарабында жайгашкан кутучалар. Экинчи бөлүгү бул ошол 54 талапкерге тандык болгон кутучалар. Сол жак тарабында ар бир талапкердин номери коюлат. Маалымат иретинде айтып кетсек, ар бир участкалык шайлоо комиссияда биздин ошол ар бир саясий партияга арналган плакаттар жайгаштырылат. Ал жерде ошол 54 талапкердин аты жөнү, кыскача маалыматы жана сүрөтү коюлат. Ошол жерде ар бир шайлоочу шайлоо күнү келип ошолорду көрүп, анан өзү тандоосун да кылса болот. Бул ошол ыңгайлуулукту түзүү бетинде борбор шайлоо комиссиясы тарабынан жасалган жумуштар. Андан сырткары талапкер порталыбыз бар. Ал жерде да ушул маалыматтар электрондук форматта жайгаштырылган. Бул ошол шайлоо күнгө чейинки даярдык иштеринин бири. Экинчиси бул ошол автоматташтырылган урнаны биз техникалык жактан диагностикадан өткөрдүк. Региондорго шайлоо участкаларынын санына ылайыктап бөлүндү. И бул ушул жабдыктар бардыгы участкалык шайлоо комиссияларга жакын арада жеткирилет. Жанакыл электр тогу менен камсыздоо боюнча айта кетсек, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан көмөк көрсөтүлөт. Андан сырткары биздин ошол автоматташтырылган урналардын өзүнүн блоктору болот. Атайын автономдук электр энергиясы менен свет өчкөн учурда жанакыл кошумча электр тармактарына кошконго чейин бөлүнгөн убакытта ошол блоктор карматый алат. Түшүнүктүү. Шайлоо технологиялары өнүккөн сайын айрым учурда шайлоонун жыйынтыктарын бурмалаган мындай бир учурлар дагы болбой койбойт. Ошол багытта да усулдар өнүгөт да, мына ошолорго таптакыр бөгөт коюу шайлоону мүмкүн болушунча таза ачык айкын өткөрүүгө ушул программалык жактан камсыздоо дейбизби, техникалык жактан камсыздоодо, коопсуздук жаатында кандай бүгүнкү күндө бир өзгөрүүлөр бар, жетишкендиктер бар? Бул боюнча ошол кибер коопсуздукту биз нормаларына ылайык бардык системаларыбызды ар дайым карап турабыз. Себеби дегенде бул жана кибер попыткалар болот да, чабуулдар жасаганга ошол умтулуулар болот. Ошол алар деген ар дайым эле болуп турат. Шайлоо учурунда гана эмес, шайлоо жок учурунда деле биздин ошол маалымат системаларыбызга ошондой чабуулдар болуп турат. Бирок алардын умтулууларын биздин ошол системалар ар дайым жокко чыгарат. Ал жаатында биздин ошол бир бөлүмүбүз бар. Ошол бөлүмдүн кызматкерлери 24 саат бою ошол системалар менен карашып иштешип, смендешип иштешип карап турушат. Бул жактан айта кетсек, ошол программалык техникалык жагыбыз жакшы жабдыкталган. Ошол жанакы ISO стандарттарына ылайык ошол бөлүмдөр дагы ылайыкталган. Ошол эле температура режимин же болбосо физикалык, программалык жактан коопсуздуктарды карай турган жабдыктар да коюлган. Эсиңизде 2014-жылы биздин өлкөдө биометрикалык маалыматтарды чогултуу башталганда лицензиянын негизинде жүргөн бул процесс. Азыркы кезде эл аралык стандартка ылайык бул багыттагы маалымат эмес, лицензиялар 10-14 эсеге чейин жаңыланыптыр да. Бул эми баягы заман, техника өнүккөн сайын сапаттуусу чыгып жатат. Сиздер кандай бул жаатта ушул талаптардын бардыгына төп келген корголгон деп айта аласызбы? Жана айтып кеткендей, ошол коопсуздук жабдыктары өркүндөп өскөн сайын программалык жактар дагы болот. Биз ошолорду сервистер болот, ошолорун жаңылап турабыз. Кээ бир жабдыктардын өзүн физикалык жактан алмаштырып жабдыктарды коебуз. Серверлерди дагы алмаштырып жаңылап турабыз. Кээ бирлерин ошол жанакы түтөкчөлөрүн коюп алмаштырып өркүндөтөбүз техникалык жагын. Программалык жактан айтып кетсек, бизде ошол бүт программалар эгерде лицензия керек болсо лицензиясы менен иштейт. Кээ бир программалык биздин жабдыктарыбыз өзүбүз тараптан иштелип чыккан, ошондуктан жанакы исходный код деп коет эмеспи, ошол коддор өзүбүздө болот. Ошондуктан биз болгону жанакы мамлекеттик органдардан сертификациядан өткөнбүз. 3 чоң системабыз бар. 2019-жылы алардан регистрацияга өткөзүлүп, жанакы мамлекеттик өкмөттүн токмогу менен ылайык
ал убакта ошол мамлекеттик ГКИЦ бар эмеспи, санариптик агентство, ошолор аркылуу өткөнбүз регистрациядан. Бүт системанын тең жоболор менен юридикалык жактан актылар менен колдонулат да. Түшүнүктүү. Сизге рахмат, студияга келип маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчү, демократиялык укуктук мамлекеттин негизги милдеттеринин бири бул албетте эркин демократиялык шайлоону камсыздоо. Таза шайлоо гана гүлдөп өнүккөн жана күчтүү Кыргызстанды курууга өлкөдө адилеттүүлүктү түптөгөн негиз болуп бере алат. Андыктан шайлоо процессиндеги программалык, техникалык камсыздоо, маалыматтардын коопсуздугу дагы абдан маанилүү. Бүгүн биз студияда Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын программалык, техникалык камсыздоо жана маалыматтар коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев менен маек куруп маалымат алдык. Саламатта калыңыздар.